Салам достор, бүгүн Элдин уулу программасынын экинчи чыгарылышы старт алды. Биз болсо Жонарык айылынын киреберишинде турабыз. Биз бүгүн сөз кыла турган коногубуз Азамат Байматов өзгөчө кайрымдуулук иштери менен жалпы элге таанымал болуп, жакшы иштер жасап келүүдө. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Биз болсо баштадык, кеттик анда. Бүгүн Элдин уулу программасы экинчи көрсөтүүсүн сиздерге тартуулайт. Бул программанын каарманы Талас областынын элине гана кызмат кылбастан, жалпы кыргыз элине өзүнүн чоң пайдасын алып келе жаткан Талас районунун Жонарык айылынын тургуну. Ардактуу көрүүчүлөр, биз азыр Жонарык айылына кирип баруудабыз. Азамат Байматов бизди күтүп атат. Азыр ал менен маек куруп, жакшы бир ойлорун угабыз. Андайсы биз менен биргеликте болоңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүрчүлүк. Жакшы. Мына биз болсо каарманыбыз менен учураштык. Буюрса, программабызды баштайбыз. Азамат Байматов жөнүндө сөз кылабыз. Азамат Байматов бул убакка чейин алгылыктуу иштерди өзүнүн туулуп өскөн Жонарык айылынан баштап, эң алгач айылдагы мечитке, кыштын ызгаар суугунда элдин ден соолугун ойлоп атайын даарат алуучу жайды курдуруп берген. Бул мынакей ушул сиздер биз турган ушул даараткана бул Талас областына караштуу Талас районунун Жонарык айылы. Биз ушул айылда төрөлүп өсүп чоңойгонбуз. Анан ушул мечитте өзүбүз ушул атам ушул жерде сопу болуп, ушул жерде жашап эмгектенет кароолчулук менен. Анан бул жерде деген кышкысын даарат алганда дагы аксакалдар, жаш балдар өзүбүз мисал даарат алган мустак суу менен кыйыныраак да эми. Анан ошол идея келди, ушул мисалы ушул бөлмөнү жакшынакай кылып туруп заманбап кылып, баягы башка жактан көргөн жакшы нерселер биздин айылыбызда болсо деген ниет менен анан ушуну элге сунуш молдоке берди. Ушундай болсо жакшы болмок депчи. Анан ошонун негизинде эле келип, анан биз турган даараткана бүт гусулканасы менен, бүт шарттары менен, ысык суу, мустак суу менен, баардык шарты менен, элдин колдоосу менен биз идея демилге алып чыктык. Элдер демөөрчүлүк кылды. Ошо менен айылдын ичиндеги биздин өзүбүздүн агаларыбыз, инилерибиз баарыбыз ынтымак менен мына ушул жакшы ийгилик келип чыгып, бүгүнкү күндө кызматын көрсөтүп атат, Кудай буйрса. Кичинекейинен элдин уулу, элге жерге кайрымдуу уул болсом экен деген кыялдарын орундатып, өзүнүн айылындагы көчөлөргө жарыктандыруу орнотуп, элге аздыр көптүр жардамын берген. Мындай пайдалуу көрүнүшкө жалпы эл ыраазы болуп, өздөрүнүн баталарын беришкен. Бул ишти эмне себептен кылганын бизге төмөндөгүчө айтып берди. Биздин ушул турган көчөдө биз кичекейимде балалыгым ушул көчөдө ойноп, балалык күндөр өткөн. Анан ушул кичекейимде мындай ойлоп, аябай бекем ниет кылчумун да, баягы көрчүм, ушундай бир эл үчүн кызмат кылган, жанагындай бир жакшы иштер жасаган адамдарды кичекейимде көрүп, аябай кызыкчумун да. Анан ушул айылда дагы мисалы чоң атам Баймат уулу Жүсүпбек деген чоң атам мына ушул эки үй өйдөдө жашап өмүр кечирген. Ошол чоң атам дагы эл үчүн кызмат кылган, элге бир чоң салымы кошкон адам да. Анан ошондой адамдардын баягы чоң атаң жакшы киши болгон мындай деп бир жакшы жылуу сөздөрдү уксаң, адам жүрөгү жылыйт го. Анан ошол сыяктуудай мен дагы кызмат кылсам деген ниеттер болгон. Анан ушул айылга, ушул көчөбүзгө, өзүмдүн көчөмө ушул жолдо кантип салымымды кошуп бир пайдамды тийгизсем экен деген идея келген. Ойлор келген да. Анан ошол негизинде анан идея болуп, ушул көчө капкараңгы болуп турган көчөнүн жарык болушуна себепкер болсом экен деп, анан ушул негизде ойлоп, анан колуман келишинче элден бата алуу да жакшы нерсе деп, мына бүгүнкү күндө айылыбыз, көчөбүз эшикке чыкса, апаларыбыз чыкса, эшик жарык. Бу да болсо мен үчүн сыймык. Анткени мисалы ушул нерселерди жасоо, ушундай иштерди жасоо бул көпчүлүк ойлошу мүмкүн, бул мактаныч иретинде деп ойлошу мүмкүн. Бирок мактаныч менен сыймыктанууну кээ биринде алмаштыра алабыз. Ошондуктан мен бул кылган иштерим бүттүгү бир аркамда ийиз калса экен, жакшы иш болуп деген ниеттерде мынакей сиздер турган, биз турган көчө бүгүнкү күндө өзүнүн коюлган прожекторлор кызматын кылып, көчөбүз жарык. Кудай буйрса көчөдөн өткөн эл ыраазы.
Азыркы күндө Азамат Байматов дагы да көптөгөн элибизге үйгө муктаж болуп келген мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарыбызга там салып берип, алардын баталарын жана ыраазычылыктарын алып жүргөн чагы. Аталган кайрымдуу иштерди Кайрымдуу бол фондун түзүп, чет жакта иштеп жаткан мекендештер тарабынан келген каражатка дал ушундай кайрымдуу иштерди кылып келе жатканын кошумчалады. Мындай кылып жаткан иштер бир гана Борбор калабыз Бишкек шаарында эле кылынбастан, жакынкы күндөрү Жалал Абадта жана Нарын областынын Актала райондорунда дагы тамдар салынып жатканын айтты. Таластыдан кафе ресторандарда иштеден алек болуп жүрүп, анан жумуштардан байланыштуу шаарга которулдум да иштеп. Анан Бишкекке барып, ошол интернеттен бир күнү көрүп калдым ошол Айзада эжекени. Айзада Кожобергенова деген эжеке бар экен, ошо бутунан майыптыгы боюнча биринчи топтогу майып эжекен. 2015-жылда 2015 көрдүм. Анан ошо менен мындай нерсени көрүп эле тим болуп отуруп калыштан мындай алысмын да. Барып ошол эжени өзүнүн жанынан барып акыбалын жанынан таанышкым келди. Анан барып ошол адресин таап, тактап, издеп жүрүп таптым. Анан таап, эжекени сурап, кандай муктаждыктары бар экенин жакындан сүйлөшүп, анан үй маселесин биринчи айтты да, ушундай үйүмдө наным жок, продуктум жок, отуруп калам деп ыйлады. Анан ошондо мен аябай ойлондум да, эми бул эжекенин жашоосунун жакшы жагын өзгөрүшүнө бир кандайдыр бир жол менен себеп болуп боло алат бекем деп изденүү жасап, досторума чыктым. Келгиле итак эле күнүнө канчалаган акчаларды, мисалы кафе ресторанга, саунага алып барып жок кылган акчалар бар. Ошондойлорду барбай кой деп да айта албайм, бирок барсаңар дагы ошону бир үнөмдөп туруп, ушул эжекенинге салымга кошуп туруп, үйлүү болушуна себепкер болойлу деген идеяларды айтып, чакырык кылып, сунуштарды берип, ушинтип чакырып болуп, анан ошондон улам эжекенин үйүнүн салышы башталды да, демилге алыныпчы. Анан 8 ай аралыгында ал үй бүткөрүлдү. Үй бүткөндөн кийин той чогун өткүзүп, жашнакал элдин ошол нерсесин чагылдырып айтып, ошол үйгө дагы салымын кошкон адамдар болду туш тараптан. Биз мен кылып атканда өздүк баракчага киргизгенде, биз дагы колубуздан келишинче жардамыбызды колдоо көрсөтөбүз деп, ошол ынтымак менен эле эженин үйү бүтүп калды. Анан ошол жерден элдер аябай сунушташты. Ошол алдындачы. Ушундай бир эле Айзада эже эмес, мындай канчалаган эжелер бар, апаларыбыз бар, көчөдө кыйналып жүрөт. Азамат, силер кимди күтөсүңөр? Ушинтип алып туруп фонд ачпайсыңарбы? Фонд ачып алып туруп ушинтип канчалаган энелердин үйлүү болуп, ушундай кубанычына бир ортоктош болбойсуңарбы? Силер кимди күтүп отурасыңар? Апаларыбыз болсо көчөдө араптардан, башка улуттардан, башка бир жактардан кайрылуу жасап, жардам сурап жатат деген сунуштарды айтты. Анан ошол себептен анан фонд ачууга туура келди. Элдин сунушу мененчи. Анан бүгүнкү күндө мынакей Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд деп, анан ошол күндөн мына 1 жыл аралыкта ачылды. 1 жыл болду. Быйыл 1 жашка толдук 28 майда. Мына ушул күнү Кудай буйруса, мына колубуздан келген аракеттер жасалып, фонд иштери жүрүп жатат. Достор, эжекенин үйүнө бул жерде ошол эже жашайт. Ошол үйүнө келдик буйруса. Мына Айзада эже ушул жерде Кудай буйруса. Анан үйү ремонттоп, азыр кыш келгенге чейин бягын ремонттоп, үйү бузулуп, ошо ремонт учурунда экен. Анан эжекеге жардам көрсөтүп, баарыбыз Кудай буйруса, бир көптүк көрсө көл болот деген бир эме менен жакшы иш жасасак деген үмүт менен эжеге келе атабыз. Эже ичинде дейт, да? Азыр стеналар тургузулуп, бир стена туруп калган. Только бунун үстүнө крышасын жаап, айнектер деле даяр экен. Ошого ичине Кудай буйруса кирип алсам деген үмүтү менен экен. Эжеке болсо бу жерде квартирада турат экен, 2,5 миң сомдон айына. Айзада эженин үйүнө келип Кудай буйруса. Мына Айзада эженин үйүнө келип Кудай буйруса. Iya. Белек болсоң кандай сайдайсыз? Эй, белек. Кел отур. Мына бул болсо Айзада эженин баласы Белек. Азыр 1,5 жашта. Кудай буйруса. Жигит болуп чоңоюп калды. Бон кисаласың.
Gitmem işime gitmem. Yürü oğlum yürü. Oturayın отқан тұрай, ә? Ошо түшкөнгө көнө алгандыр. Эки чакчыкада алып аламдыр шуну. Денсаулықтарыңыз. Қонақтар келеді, қонақтар. Саламатсыз беже. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Сизге? Сиздин үйүңүз тартып кетели? Жиынтығы да. Адамды сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баала деген кыргыздын жакшы макалы бар. Анан биз ишибиз менен болуш керек көп нерсе. Анан могул Кудай буйрса, мына айнек, могул люстраларда бирөө ырастап эметкенбиз. Жана мен айтып аткан айнек бардалар ушул. Үй салынып атканда бизге колдоо көрсөтүп туш тараптан колдоолор болду. Буну биз эле бүтүрдүк дегенден алыспыз. Мына чет жакта иштеген мигранттардын жардамы өтө чоң ушул жерде. Өзүбүздө дагы мына Кыргызстанда жүрүп мына колубуздан келген салымыбызды кошойлу деп, бул айнек бардандагы тарыхы бизден сурап калды. Азамат байке, бул айнек барды алдыздарбы, эмне болдуңар депчи. Мен жок ал элекпиз десем, Мина бар деген кыз айтып калды, анда албагыла, мен салып берем деди. Эми бул айнек барда атайын Москвадан келди да. Бул жактан да сатып алынган эмес, өзгөчө барда да бул. Азамат bir gelip gitti, andan keyin emetip kaldı. Alakta men kvartirada turчулум. Bir kolumdan kichinekey eshigi yırtık poldu, emes tashqi poldu. Bizim var birinchide Vremenkani salып berishdi. Bir ayın içinde, жаңы жылда. Bizlar ayva soq boldu-ku, şo maalda. Ağa kirgizgeneyin, buyakta şu yanvar, yanvar, жаңы жылдан keyin başlaştı. Жаңы жылдан башташ майда бүтүп калдык. Ошого чейин Азаматтын демилгеси менен, элдин жардамы менен тез убакта бүттү. Мен ойлогон эмесмин тез. Ким болдуңуз? Азыр уулум экөөбүз элебиз, келиним келди, бир 10 күнгө жардам берейин деп. Бутумда ооруп эметип аткандан. Балам кичине, чоңойсо кичине түйүмдү кайта түйүп, үйдөн заказ алсам деп ойлоп атам. Azır balam geçirek. İyi baş. Şişmişke sayılalaracak korkular. Şu çoğu ona elinden. Bir-iki oğlatko. Azırınca banya girip çıkıp çağırdı. Андан Айзат эжекенин үйү салынып бүткөндөн кийин ошол Айжамал Мамырова деген дагы кыздын оор тагдырын, аянычтуу тагдырын менен кайрылды ал бизге. Анан үйүнө барсак, ошол бирөөнүн бүтпөгөн эшик айнеги жок, патологу жок. Мындай эле чатырдын алдында күн кечирип атыптыр да. Бул Кыргызстанда жашап туруп, айланасында кыргыздар жашап туруп кыйналгандыгын көрсөң, бул чындыгында бар ойду талкуулай турган нерсе да, мындай бир жан дүйнөңдү бир аябай оодарат да. Анан ошол нерселерди алып чыктык. Биз сунуштадык, биз эч качан мен ошол фондду ачып, анан бул жардам сурап бир дешикти кага элекмин. Бир эшик кага элекмин, жардам берип койгулачы, биз ушул ишти жасап атабыз деп. Мен андайдан алыспын да. Биз жөн гана сунуш беребиз. Келгиле, мына Айжамал Мамырова деген биздин карындашыбыз, мекендешибиз, оор аянычтуу тагдырда экен. Ушул тагдырды кайдыгер мен карабаймын, кайдыгер карабаймын деген адамдарды жөн гана чакырык кылам. Келгиле, ушундай жолдо себепкер болойлу жакшы ишке деп чакырык эле кылып койдум. Анан ошол чакырыктын негизинде
элдин ишенимин артып, мына элге дагы мен терең ыраазычылык билдирем. Ушул демилгени алып чыкканда, ушул биздин фонд тарабынан көтөрүлгөн демилгени дем күч берген элге ыраазычылык билдирем да. Ошол элдин колдоосу менен бүгүнкү күндө Айжамалдагы жашынакай 11 размериндеги чоң заманбап баардык шарттар менен жашынакай үйгө киргизилип, ал үй бүлө бүгүнкү күндө 2,5 ай аралыгында үй бүттү да. Азыр жашынакай жашап атат өз үйүндө. Арбаңыздар бүгүнкү ак тойго келген меймандар. Жалпыбызга белгилүү болгондой бүгүн Мамырова Айжамал эжебиздин ак өргөсүнүн ачылыш аземине келип отурабыз. Эми ушул ак өргөнүн курулушуна себепчи болгон Кайрымдуу бол кайрымдуулук фонду тууралуу бир эки ооз айта кете турган болсок, калк башына күн түшсө карап турган жигитпи деп элибизде айтылгандай, кыргыздын эле жөнөкөй жигиттери мындан 2 жыл мурда ушул Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондун түзүшкөн экен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, былтыркы жылдын эсебинен бир үй куруп, азыр учурда жашап жатат замандашыбыз. Ал эми быйылкы жылдын эсебинен баса белгилеп айтып коюшубуз керек, Кайрымдуу бол фондусу тарабынан биз мынакей ачылышында турган бул 5-чи үй болуп эсептелет. Бир жолу ушул мырзалар үчүн кол чаап коелучу. Кудай буйруса мына Айжамалга биз bundan 1 жыл мурда жолукканбыз. Буга чейин дагы биз жаңа эле айтып өткөндөй энелерибизде ушундай бир кубаныч тартуулоо максатында биздин максатыбыз ошол бир гана Аллахтын ыраазылыгын табуу, мына ушуга окшогон энелерибиздин ыраазычылыгын табуу. Анткени биз башка фонддордон айырмаланып, ошол ар бир фонд же болбосо бир кандайдыр багытталат. Биздин багытыбыз энени тандап алганбыз. Энени тандап алганыбыздын негизги максаты ошол бейиш эне таман алдында деген. Пайгамбарыбыз айткан. Анан ошол себептен 9 ай боюнда көтөргөн, 1 жыл белинде көтөрүп, өмүр бою амандыгыбызды тилеген энелер сиздерсиздер. Мынакей Айжамал эжебиздин уулуна Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ак өргөсүнүн ачкычын тапшырып жатат. Дүркүрөтө бир кол чаап коелучу. Ак өргөңүз кут болсун. Ушул үйдө дайым тойлор болуп турсун. Ушинтип бапырап, жалпы сиздин кубанычыңызга ортоктош болгон меймандар болуп турсун. Мына бүгүнкү күндө мен өтө сүйүнүчтүү бир сүйүнүч менен айтам да, бул кылынып аткан иштерди. Биринчиден ушундай биздин мекенибизде оор аянычтуу тагдырда кайрылуулар көп болуп аткандыгы бул адамды өкүндүрөт, кейитет. Бул тагдыр экен. Экинчиден сүйүнгөн жагым бул ушундай биз демилген алып чыкканда эл ишениминде болуп тургандыгыбыз сүйүндүрөт. Мисалы ошондон кийин эле мисалы Айжамал үйлүү болду. Андан кийинкиси мисалы мынакей Жалал Абад областында бир үйдө 7 адам жашайт, 4-өө майып экен да. 4-өө майып экен. Ошол үйдөгү энекебиздин барып ошол жеринде мен багы бир нерселерди сөз менен угуп коюп эле тим болуп отуруп калыштан алысмын. Колубуздан келишинче жакындан барып өзү менен кабар алып байланышканга аракет кылабыз. Анан ошол Жалал Абад областына барып ошол үйдө сүйлөшүүлөрдү жасап, акыбал менен таанышып, ушул убакка чейин квартиралап жүрөт экен. Энекебиз ошо балдары менен 60ка таяп калган эле апабыз экен. Ошондой кайрылып тагдырым тууралуу айтып берди. Анан ошолдон улам биз дагы айтып, сиз эч убакта кейибеңиз, ыйлабаңыз. Сиздин жана айланаңызда эч ким жок эмес. Биз барбыз. Кыргыздын уул кыздары бар, кайрымдуу кыргыздын уул кыздары бар.
биз сизге ошол кыйратабыз, биз укмуш кылабыз деп айтыштан алыспыз, бирок сизге биз үй салып беребиз, Кудай буйруса. Биз башка жактардан үмүт өтүп эле качанга чейин энелерибиздин көз жашын төгүп карап отура беребиз. Көчөдөн өтүп баратып өтүп кетпешибиз керек. Биз кыргыздын жигитибиз деген жүрөктө бир жашаш керек, сезимдер деп эжеге айтып, анан ошол жерден сүйлөшүүлөр жасап, мен дагы байланышка чыктым. Бүгүнкү күндө мен дүйнө кыргыздары менен байланыштамын да. Мисалы Америкадагы, Швециядан, туш тараптан байланышуулар бар, сүйлөшүп, мына ушундай Азамат бизден кандай колубуздан келишинче салым кошо эле кылып аткан ишиңерди токтотпогула. Биз тирек болобуз дешип туш тараптан чыгышат. Анан биз ошолорду байланыш жасап, мына ушундай маалымат бердик. Бир үйдө ушундай адамдар жашайт экен, ушундай экен. Анан ошону айыл өкмөт менен, жергиликтүү эл менен да сүйлөшүп, ошол айылдын эли Октябрьский, Жалал Абад областынын Октябрьский айылында элдин ынтымагы да Кудайга шүгүр экен да. Мындай ынтымак ар бир айылга каалайм. Ошол жерден биздин дагы эмебизди колдоп, мына бүгүнкү күндө 3 айдын ичинде ага бардык шарты менен ысык суу, мустак суу бүттүк. Бүгүнкү күндөгү заманбап шартта үй салынып 3 айда бүттү. Анан мен ойлойм, мындай иштерди биз токтотпосоң кылып турсак, жылына ондогон үйдү салып турсак, 10 үйдү салган болсок эгерде, анын ичинде 10 адам жашабайт да, анын ичинде ар биринде 3төн, 4төн, 5тен адамдар жашайт. Бул жерде деген 10 үйдү салынгандан кийин, бул жерде деген 50 кыргызга биз үстүнө үй салып, кубаныч менен бөлөйбүз да, кубанычка бөлөгөн болобуз. Кудай буйруса, биз бүгүн Жалал Абад областындагы Сузак районунун мынакей Октябрьский айылындабыз. Биз кече келгенбиз, ушу кайрымдуу бол коомдук фонд деп ушундай демилгелерди алып, мына ушудан бир канча ай мурда эле бул жерде биз ушу жер тилкесине келип ушул үйдү тургузуу ниеттерин бекемдегенбиз. Бул ниеттер боюнча биз, мен өзүм ошо Москва шаарына барып, ушул айылдын жаштары, биримдик жаштар уюму, ушул жигиттерге Алла ыраазы болсун. Ниетибиз мындай жыйынтык менен аяктап атат. Мунун ичиндеги мынакей, мына ушул ичиндеги иш жүрүп жатат. Мына биздин балдар, мына сиздер көрүп турган бул фонддун негизги башкы максаты ушул Аллахтын ыраазылыгын табуу. Бир башка бир ойлор жок. Анткени жакшы сөз бар. Эгер кимдин ниети таза болсо, анын баскан кадамы таза болот деген. Кимдин баскан кадамы таза болсо, анын жашоосу таза болот деген. Биз ушундай ыйык сөздөргө, бир жакшы сөздөргө, мисалы Куранда Аллах Таала ыйык Куранда жазган көрсөтмөлөр бар. Пайгамбарыбыздын жакшы көрсөткөн жолдору бар. Мына ошолор менен биз иш жүргүзсөк, жашасак, биз жаңылышпайбыз да. Анан ошон үчүн ушул фонддун дагы башкы максаты Кудай ыраазылыгын табуу. Мисалы бир адамдарды, муктаж адамдардын башынан сылап, жетимдин башынан сылап, силер бооруңарга кысып, мээримиңер төккүлө деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бул нерсе деген, бул адамга жакшылык кылуу. Ошол эле кылып аткан жакшылыгынын аркасында Аллахтын ыраазылыгын табуу дегендик да. Анан мына бүгүнкү күндө ошол фонддун башкы максаттары Аллахтын ыраазылыгын табып, анан экинчиден болсо коомубузга, кыргыз коомчулугунда ушул фонд жакшы система болуп, көптөгөн кыргыздар үйлүү болуп, сүйүнүп, балдар, мисалы эртеңки өсүп келаткан келечек балдар жашоонун оор шартында кыйналып туруп кылмыш кылып атат. Бул ошондой жолдорго дагы бир бардык эмени камтый турган жакшы бир жол да. Ошол себептен максаты Алла ыраазылыгын табуу. Мынакей бир жыл ичинде биз 10 адамды үйлүү кылуу планын бекиткенбиз. Ошол 10 адамды үйлүү кылуу планы бекитилип, колубуздан келген максималдуу аракеттерди жумшап атабыз, колубуздан келиши. Бирок баягы кыргызда жакшы сөз бар го, адамды сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баала деген. Биз ошо кылган ишибиз менен чагылдырып, мына ар бир ушу фонддун иши, мисалы эшмат салса, эшмат жөнөтө турган болсо, ошол эшматтын жөнөткөнүн азыр өнүккөн жашоодо жашап атабыз. Эшмат жөнөтөт, биз мамилени, ортобуздагы мамилени фонд менен элдин ортосундагы ишенимди бекемдөө үчүн ошол эшматтын салганын алып барып туруп эжегебизге берип, кайра батасын берип, ошол эшматтын үй бүлөсү үчүн батаңызды берип коюңуз. Ал бата менен эл, жамгыр менен жер көгөрөт деген, ал бата алгысы келип атат.
деп туруп видеого тартып WhatsApp'тан кайра Эшматка жөнөтүп коебуз. Эшмат көрүп алып, мисалы сүйүнөт. Менин берген жардамым өз дарегине жетиптир. Аны ал сүйүнөт, аны алып аткан адам сүйүнүп атат. Ой, рахмат Эшмат, сен ошо жердин аркы Америкада жүрсөң дагы мени ойлоп, мекендешиңди ойлоп, мени ойлоп, ушул кылган жакшылыгыңа мен ушунчалык жүрөгүмдөн ыраазымын деп рахматын айтат. Ал сүйүнөт, ал сөздү угуп алып туруп бизге рахматын айтат, биз сүйүнөбүз. Биз ортодо көпүрөбүз. Ошон үчүн бул жерде ушундай жакшы бир ишенимди бекемдөө үчүнкү иштер, анан ушул кылып аткан иш жыйынтыктарыбыздын жыйынтыгы бүгүнкү күндө 1 жылда 10 адамды үйлүү кылуу планын бекиткенбиз. Ошонун 6 үй уже бүтүп алдында. 6-чы үйүбүзчү. Азыр мына Жалал Абад областы бүттү. Нарын областында болсо стена туруп калган. Бир аз каражаттын эмесине тартыштыгына байланыштуу токтоп туруп атат да. Улам кичинеден жылыш болуп эметип атабыз. Акты деле баштаганыбызга мынакей бир 3 айдай болду. Бирок 3 ай болду, стена туруп калды. Азыр крышаларын жабып алдындабыз да, Нарын областында Акталат, алыскы. Анан мына Бишкек шаарында 30 жылдан бери үйгө жетпей, туш тарапка кайрылуулар жасап, жогорку бийлик тарабынабы, же болбосо жогору жакта иштегендергеби бир үнү жетпей, 30 жылдан бери 3 майыпты сүйрөп жүрүп баккан Асыл деген апабыз ушул кайрылганда. Анан кайрылуусу да ошондой, ошол Асыл апабыз мынакей азыр 6-чы үйдүн бүгүн эртең кире турган апабыз да. Мунардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз дагы бир элдин керегине жараган элдин уулу Азамат Байматов жөнүндө сөз кылдык. Ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта болуңуздар.